Bismillahirrahmanirrahim. Бұл hadis sahih. İmam Ahmad жана башка hadis риваятчылары бұл hadisті риваят кылган. Бұл hadis Талха ибн Убайдулла радияллаху анхудан риваят кылынат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламның алдына эки киши келип иман келтиришет. Экөө тең Ашхаду ан ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах деп иман келтиришет. Иман келтиргенден кийин бир нече убакыт өткөндөн кийин алардын бирөөсү казаптарга, согуштарга катышып шахид болуп кетет. Ал эми анын шериги андан кийин ошол бир жылдан кийин аламдан өтөт. Талха ибн Убайдулла радияллаху анху айтат, мен түш көрдүм дейт. Түшүмдө бейиштин эшигинин жанында туруп турмун дейт. Жанагы эки киши пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга иман келтирген эки киши менин жанымда бейиштин эшигинин оозунда алдында турушкан эле дейт. Анан бейиштен бирөө чыгып жанагы шахидтен алдын биринчи жанагы шейиттен кийин бир жылдан кийин аламдан өткөн өлгөн кишини алып кирип кетти дейт. Анан бир нече убакыттан кийин жанагы шейитти алып кирип кетти дейт бейишке. Эмне үчүн бул орунда шейиттен алдын жанагы киши шейиттен кийин бир жылдан кийин өлгөн киши бейишке алдын кирип кетип жатат деп анан түшүнү уйкудан ойгонгондон кийин эртеси адамдарга айта баштайт. Анан Талха ибн Убайдулланын бул түшү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга жетип, анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга көргөн түшүнүн кабарын берет. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам жанагы шейиттен алдын бейишке кирип кетүүсү бул ошол пенденин Рамазан айында орозо тутуусу жана Рамазан айында ибадат кылуусу дейт. Шейиттен алдын бейишке кирген киши Рамазан айына жеткен экен. Бир ай орозо тутуп Аллахка көп сажда кылган, көп намаз окуган дейт. Мына ошол себептүү ал орозонун берекеси жана орозодогу ибадаттардын берекеси сооптордун көптүгү менен шейиттен алдын бейишке кирип кетти дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам. Мына ушундай мааниде түшүндүрөт. Анткени мына ушул Рамазан айында акыркы 10 күндүктө кадыр күн деген бар. Мына ошол кадыр күнү, ошол бир эле түн 1000 айдан жакшы дейт. Мына ошол түнү 83 жылдык ибадат жазылат дейт бир пендеге. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам үммөтү өмүрү кыска болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам хадисте деле айтат, менин үммөтүм 60 менен 70-тин арасында аламдан өтөт деп айткан. Бирок бул үммөткө бериле турган сооптор, сыйлыктар өткөн үммөттөрдөн дагы өтүп кетет. Анткени мына ушул Рамазан айындагы эле кадыр түндө бир түндө жазыла турган ибадат 83 жылдык ибадат жазылат. Мына ошондуктан мына ушул хадисте дагы жанагы шейит кишиден биринчи бейишке кирип кеткендигин себеби дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ал инсан Рамазан айына жетип көп ибадат кылып, көп намаз окуп, көп сажда кылып, алдыга өтүп кеткен сооп сыйлыктарда, сооп ажыр сооптордо деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам мына ушундай түшүндүрүп берген экен. Мына ошондуктан мына ушул Рамазан айынын ар бир сааты, ар бир күнү биз үчүн өтө баалуу жана эч бир нерсеге алмаштырылгыс күндөр, сааттар болуп саналуусу керек. Мына ушул нерсени Рамазан айынын ар бир мүнөтүнүн, ар бир күнүнүн кадырына жете билүүбүз керек. Мына ошондо дүйнө жана акыретте көптөгөн жакшылыктарга жеткен болобуз. Wallahu a'lam.